Бөхи, ысык контент. Жақынқы 7 жыл абдан құрғақ жыл, абдан ысық жылдар болады дейді адистер. Бишкекте ішкен суының емтен жетішпей қалышы адистердің айтқанын дәлелдеп тұрғандай. Су мәселесі Қырғызстанда, дегеле Борбор Азияда қандай шешіледі? Анын мәселесінен улам чырчатақ шығауы адистер ақырқы жылдарды бұл чыңалулар кейін құралды қағылышуға алып келіші мүмкін деген пікірлерді айтып жүршеді. Ошондай эле ойлорду біз қазақ блогерлерінен ұқтық. Чын эле Қазақстан 2027 жылы ичкен су тартыштығынан улам қолына құрал алып, Қырғызстанға қаршы шығышы мүмкін бі? Эми күн мурдагыдан да ысса, авалдан чыгуунун жолдору кандай болот? Илимпоздор эмне дешет? Барын талдап беребиз. Сиздер менен мен Чоробек Саданбеков, биз менен кала бериңиз. Анда сөзүбүздү чаңкап турган Бишкектен баштайлы. Бул Бишкек шаарын ичкен суу менен камсыздаган негизги кудук, орто алыш суу алгычы. Орусча айтсак, водозабор. Илимпоздор бул жердеги суунун деңгели 2011 жылдан тартып кескин төмөндөп баштаганын айтышат. Как идет снижение? Значит, начинается так резко с 2011 года. Көрүнүп тургандай, суунун эң төмөн деңгээли июнь-июль айларына туура келет. Орто алыш суу кудугунан мындан көп суу алганга болбойт дейт адис. Вот здесь видно, что в летние месяцы прямо такой провал в 2022 году. Данных по 2023 году еще мы не обработали. Вот, уже ситуация видна. Какие выводы здесь можно сразу сделать? Что гидрогеологически больше наращивать водозабор в Ардалышской впадине нельзя. Орто алыш суу алгычынын деңгээли түшүп жатканы белгилүү маселе, бирок дале чечилбей келет. Ошол орто алыш суусунун деңгээлин түшүп атышы жөнүндө биз бир эмес 2 жолу айтканбыз, кат менен кайрылып, өкмөткө кат кеткен, эслеметсем мен даже көрсөтүп да берем кимге берип кеткен. Анан мына кайра восстановить атабыз, каралып атабыз деп койгон. Бизгедеги маалымат боюнча восстановить эттик деп коюшту, бирок финансы чечилген эмес. Ал жерде пока бүгүнкү күндө иш болгон жери жок да. Жер астындагы суунун мынчалык азайып кетишинин себеби эмнеде? Биринчи кезекте Бишкекте суу керектөөнүн өсүшү. Айрым эсептер боюнча азыр Бишкекте тургундардын саны 1,5 миллионго жетип калды. Союз тараган жылдары шаардагы калктын саны 750 миңди түшчү. Жер алдындагы суудан улам көбөйтүп ала бергенге болбой калса, анда кандай чечимдер бар? Жооп, сууну сарамжал пайдалануу. Ал үчүн суу ченегиштер орнотулушу зарыл. Мисалга айтсак, ичкен суунун баасы кымбат Европада күнүгө киши башына 130-140 литр суу керектелсе, Бишкекте 450 литрден ашат. Ошол эле учурда жер алдындагы суунун деңгээли түшүп кеткенине карабастан, Бишкекте ичкен сууну сугатка колдонууга уруксат берилген. Биздики мындай да, бул маселе ночной полив уже 3-4 жылдан эле келип атат. Биринчиден баары эми ирригация жок. Эчтекеси жок, анан ар бир үйдө обязательно бирдеме өсөт да. Өскөндөн кийин алар кайсы суу менен пайдаланат? Таза суу менен эле пайдаланат, анан полив кылат. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Почти 97% суу эсептегичтер жок жыл массивтердечи. Эч ким андайга барбай атат. Биз ошол менен суу эсептегичтерге жумуштарды, иш аракеттерди кылабыз. Аны койгондон кийин бизде экономия болуп баштайт да. Быйыл суунун тартыш болуп калганын себеби эмнеден болду? Быйылкы жылы именно апрель айында как бы аномальный жара туруп алган да. Жазгысын вроде бы апрелге чейин мартта жаанчыл эле болуп келген, дарыяларда суу бар болчу. Апрелде аномальный жара болуп туруп алгандагы ошол кезде жанакы жакынкы 4000 метрге чейинки карлардын көпчүлүгү эрип кеткен.
Ошол эрген сууну жанагы бысыырлерге топтоп алышыбыз керек болчу. Көпчүлүк бысыырлерге жанагы суточный регулирован топтошкон эмес дагы, мына бүгүнкү күндөгү жана тартыштыктын пайда болуп атышынын бир себеби. Экинчиси биздеки ирригационный системалардын жанагы бүгүнкү требованияларга жооп бербегендиги. Или ошол жана водохозяйственный объектлердин кичине бир жумушунун бир дальновидный саясат жүргүзбөгөндүгүнөн. Үчүнчүсү биздин даже бүгүнкү күндө калктын дагы сознаниясынын жоктугу, например, ушул Арча Бешикти айтып атасыздар, Арча Бешикте каналга жанагы ичкен суу менен огороддорун сугарып атышат, түнкүсүн ачып коюп. Мына могу шаардын ичиндеки жанагы автомойкаларды караңыздар, ошол жана крандагы суу менен машина жууп атышат. Тогда как мына ушунун бардыгы жанакы жетишсиздигине алып келет. И ошол эле мезгилде биз жана жер астындагы суулар боюнча Бишкектин 50%-ин обеспечить эткен мына орталыш суу сактагычынын, то есть жана скважинасынын суусунун деңгээлинин тез түшүп атышын биз даже 2 жыл мурун кат менен кайрылып айтып өкмөткө да кайрылганбыз, өкмөткө да даже менде 2 кат бар. Ошол жанакы жер астындагы суулар дизилдеген гидрогеологическая экспедиция дегендин жоюлуп кетиши, ошол жер астындагы суулардын мониторингдин болбой калышы мына бүгүнкү ушуга алып келип атат. Жанагы гидрогеологиялык неме чалгын качан жоюлуп кетти? Уже 3 жылдай болуп баратат. Именно ошол жана гидрогеологическая экспедицияда Минприроданын астында, Мингеологиянын астында болчу, ошолорду жанагы именно акча тартыш, бюджеттин тартышта финансирование жетишпей атат деп жок. Эми ал жерде ошолордун содержаниясына бир может быть 3 миллиондон 5 миллионго сайын ежегодно бөлүнүп турса керек. Ошол акчаны жок деп ошол экспедицияны жоюп таштагандагы биз 2 жолу кат менен кайрылгандан кийин аларды кайра восстановили дейт, бирок финансы до сих пор чечилген эмес. Тыянактап айтсак, жакынкы күндөрү Бишкекте ичкен суу маселеси чечилбейт. Биринчи биз статикалык уровеньде күтүш керекбиз. Нормально, что постоянно ошондон кет. Графикти узартууга биз ошого даярданабыз. Азыр суу тартыштыгы токтобойт. Суу тартыштыгы бул биринчиден биз статикалык уровень көтөрсөк, биздин насостор уже толук иштеп калат да. Азыр жарымдан эле суу чыгып атат. Сонда 10 күн, 15 күн, 20 күн канча күн дагы күтүшүбүз керек? Буну мен азыр пока конкретно айтууга алысмын. Бирок биринчи биз өзүбүздүн иш аракеттерди бүтүрөлүк, анан расмий түрдө баарын айтабыз. Кыргызстан сууну дээрлик толук өз жеринен алган дүйнөдөгү сейрек өлкөлөрдүн бири. Кыргызстан 2040 жылга чейинки улуттук суу стратегиясын иштеп чыкты. Анда берилген маалыматка ылайык, Кыргызстан өзүндө жаралган дарыя сууларынын 20-25%-ын эле пайдаланат. Калганы кошуна өлкөлөргө агып кетет. Агын суунун 93% сугат иштерине, 4% өндүрүшкө, болгону 3% гана ичкенге керектелет. Демек сууну майнаптуу пайдаланууну айыл чарбасынан башташ керек. Бул жерде биринчи эле тамчылатып сугаруу, сууну көп керектеген өсүмдүктөрдү башкаларына алмаштыруу, сууну сай-сайлатып агызбай, бетонар каналдарды куруу, сугат системдерин жакшыртуу ойго келет. Ал эми ичкенге колдонулган жер алдындагы суулардын кенине келсек, алардын керектелиши 23-43%-тан ашпайт. Бул суунун 58% ичкенге жана үй иштерине, 24% сугатка керектелинет. Климаттын өзгөрүшү суунун табигый айланпасын өзгөртөт. Кыргызстанда дарыя сууларынын кириши эртелеп, кургакчылык мезгилдин узарышы күтүлөт. Эми жакынкы жылдары күндүн ысышы жалпы Кыргызстан боюнча суу тартыштыгын жаратышы мүмкүнбү? Бизде Кыргызстан суудан өтө чочулабай эле койсок болот. Бизге суу жетиштүү, тем более мөңгүлөр деле жетиштүү. Ошол жанакы 1,5 градустан 3 градуска чейин температуранын көтөрүлүшүнөн с учетом изменения климата бүгүнкү күндө жанакы биздин маалым данныйлар боюнча 4000 метрге чейинки мөңгүлөр интенсивдүү эрип атат. Ошонун эсебинен ошол эле
дарыялардын суусу 2000 азыр окумуштуулар айтып атат 2040-2050 жылга чейин көбөйүп келе бериши мүмкүн. Ошол дарыя мөңгүлөрдүн бир определенный проценти эрип кетсе, 2050 жылдардан кийин ошо дарыялардын көпчүлүгүнө суу келбей калышы мүмкүн деген прогноздорду берип атат. Бул ошондой болушу мүмкүн, бирок мындан биз Кыргызстан, Тажикстан коркпой эле койсок болот. Бизде ар жакта дагы 4000 менен 7000 ортосунда высота бар да. Жана высотный пояс. Наоборот, 4500дөн өйдөкү высотада бүгүнкү күндө карлар, мөңгүлөр эрибей жатат. Наоборот, какой-то накопление бар. Именно жана 4000ден ылдыйкылар эрип кетип, майда барат дарыяларга суу келбей калат деген коркунуч бар. Бұл Орто Токой суу сактагычы. Кыргызстандагы Чүй дарыясынын суусун кышы бою топтоп жаз башталганы Казакстанга суу жөнөткөнгө атайын курулган суу сактагыч да. Союз урагандан кийин сууну бөлүштүрүү макулдашуусу боюнча Чүй дарыясынын 48% Казакстанга кетет. 52% Кыргызстанда калат. Талас дарыясынын суусу теңме-тең бөлүнгөн. Казакстанга бизден основном эки эле эме аркылуу алып чыгат. Чуу менен Таластын суусу алып чыгат да. Мына ушул Чуу менен Талас аркылуу Казакстан менен биздин ортобузда жанакындай соглашениялар бар. Соглашение жана межбасейный комиссияларда иштешет. Казакстан тараптан ошол биздин Орто Токой суу сактагычы менен Киров суу сактагычынын даже содержаниясына бир финансылар бөлүнүп турат. Эми баягы чоң эмес, аз. Башында бул 10 жыл мурун жанакы суммасы деле арзан болчу, 122 миллион теңге деп койчу. Анысы биздин сомго которгондо бир 20 миллион сомдун тегереги болот. Эки суу сактагычкабы? Эки сууга жана Чуу менен Нарыны. Киров менен Орто Токойго 20 миллион. 20 миллион. Бүгүнкү күндө мен өткөндө эле сүйлөшсөм, ошону көтөрдүк дейт. Азыр былтыр бир жанакы ремонт жүргүзөбүз дегенде 400 канча миң доллар бөлдүк дешти да. Анан бир кандай бөлүнүп, кандай расходтолгонун мен бул жагында маалыматым жок. Бирок мен айткым келип атат, если жанагы чын болсо, биринчи первоначально жанакы 122 миллион теңгеси биздин 20 миллион сом болгондо дагы это бир может быть 10-15 КАМАЗ алманын баасына биз суубузду берип атабыз да. Суу ресурстар кызматынын директору Алмазбек Сокеев учурда Казакстан Кыргызстанга оңдоо иштерине 179 миллион теңге төлөп жатканын айтты. Ал Өзбекстандагы Кыргызстанга 35 миллион сом төлөөрүн белгиледи. Биз мына былтыр деле көрдүк, кыргыз дыйкандары суунун бөлүштүрүшүнө ыраазы эмес. Эмне үчүн биз өзүбүз суу жетпей, түшүм ала албай отуруп калсак, суунун баары Казакстанга кетет деп былтыр нааразычылыктарды көп уктук. Анын себебин да билгенге аракет кылалы. Бирок бул маселелер жанагы мамлекет аралык келишимдер менен чечилет да. Бизде интернетте алагалды сууну жаап салсак, антип салыш керек, минтип салыш керек деген пикирлер көп айтылат. Бирок анын баарын кыла бергенге болбойт. Анткени чек ара аралык бир чек арадан бир чек арага агып өткөн суулар бул мамлекет аралык келишимдер менен жөнгө салынат. Суу кандай? Муздакпы? Гиргилденип кирип, суу сактагычка топтолгон суу анан минтип көк кашка мөлтүр болуп Казакстанга агып кетет. Салам. Салам алейкум. Атың? Меники Евгений. Чырык. Жакшы. Бул эмнеси экенин билесиңби? О, да бул Чүйдүн суусу да Орто Токойдон бери агат да бул суу. Каяка агып кетет? Казакстанга чейин барат да бул суу. Силер колдоносуңарбы бул суудан? Жок, бизде арыраак жашайбыз да бул суудан көп деле колдонбойбуз, эми келип эс алып кетебиз. Каяктан келесиңер? Балыкчынын өзүнөн эле. Балыкчыда турасыңарбы? О, балыкчы. Аны көлгө түшпөй анан бияка келип түшөсүң. Эми көлдө деген ал көлжектер аябай ысык болуп эле, бияк кичине бак сактар көлөкө болуп,
кстати, Сашук Пашкада жакшы, элдер азыраак болуп жакшы да. Ушакта салкын эс алып кетебиз, көлгө да барабыз. Бияктын салкыны көбүрөөк чагабы? Эми бияк жакшы да. Мында аккан суунун да кичине үндөрү да жакшы болуп, убакме тынч жакшы болуп калат, сейригип. Көлдү деле унутпайбыз, көлгө деле постоянно эле барабыз. Бирок көлдүктө сүзгөндү билбейт да. Ошон үчүн сүзгөндү билбеген үчүн көлгө түшпөйсүңөрбү? Жок, чөз көлгө тамаша болуп атпайбы? Көлдүктөр ами бүт келет го дейм көлдүктүн когуна. Могу суун ушу боюнча эле Казакстанга агып кеткенине көз карашың кандай? Билбейм, негизи эл менен деле бөлүшүп койсоң деле болот болуш керек, если аларга жетишпестик болуп атса. Бирок аны чоңдор чечет да. Биз аны чече албайбыз го дейм. Чоңдор эле чечет да. Ири суу сактагычтар курулган кезде Кыргыз Республикасын башкарып турган Турдакун Усубалиев суу бул товар демилгесин көтөргөн. Суу сактагычтарда атайын сугатка сакталган суудан коңшу өлкөлөр канча экономикалык пайда көрүп жатышканын эсептеп көрсөтүп, анда суунун үлүшү бар экенин белгилеп, Кыргызстан сууну товар катары сатууга укугу бар экенин далилдегенге аракет кылган. Бул багыттагы ойлорун Кыргызстандагы суу сактагычтардын курулуу тарыжымалын баяндаган «Суу алтындан кымбат» деген китебинде баяндаган. Кызыккандар аны интернеттен таап окуса болот. Кургакчылыктан улам 2027 жылы түштүк Казакстанда суунун тартыштыгы 50%тен ашып, 2030 жылы Казакстан колуна курал алып, кызыкчылыгын коргоого мажбур болуу ыктымалдуулугу жогору болот деген пикирлер бар. С 27 года дефицит воды на юге Казахстана превысит 50%, в том числе питьевой. И к 2030 году вероятность того, что Казахстан возьмется за оружие, за воду, очень высока. И пойдет он с претензиями к Кыргызстану и Узбекистану. Неужели это такой большой порог, из-за которого надо уже брать в руки оружие? Это не мое высказывание, это аналитика западных агентств различных аналитических. Есть проект Blue Peace Central Asia, вы можете посмотреть, там четко все, у них все данные есть, все расписано, когда, где, почему. Ну и анализируя ту ситуацию, которая происходит с водой, видя то, что происходит, какие происходят изменения, в частности, даже социальные, какие-то личностные, то я вполне согласен с ними. И именно поэтому последние 2 года я всю свою деятельность сосредоточил на том, чтобы привлечь к вопросу как можно больше внимания максимально высоких людей. Тех, кто как можно выше находится, чтобы решить вопрос, потому что его нужно решать за столом. Сейчас уже не то время, чтобы нам воевать, тем более с близкими братьями, да, с теми, с кем живем по соседству. Сейчас, да и всегда такое время было, нужно садиться и разговаривать, пока еще проблема не перешла в острую фазу. Да, я с вами согласен, что надо привлекать внимание к этому вопросу, к этой проблеме, поэтому мы тоже обращаемся. Но, с другой стороны, решение претензий с оружием в руках – это уже крайний шаг, да? Допустим, что сложилась такая ситуация, что Казахстан с претензиями идет к Кыргызстану, да, и что может дать Кыргызстан в этом случае? Что отдадим все ледники, все стоки рек, или как это видится, я что-то не могу понять. Нет, здесь, смотрите, вот в Кыргызстане уже начинается дефицит воды, да, в этом году начал это ощутимо. И нужно понимать, что если у Кыргызстана будет дефицит до такой степени, что придется перекрыть Казахстану воду, то, скорее всего, это произойдет, потому что своя рубашка ближе к телу, свои граждане, их жизнь важнее. Для любой страны, это логично. То есть вы предполагаете, что Кыргызстан может полностью перекрыть воду, да? Я не предполагаю, я слушаю угрозы ваших депутатов, и они это открыто заявляют. Борбор Азия жалпысынан суу тартыш аймакта эсептелет. Өзбекистан менен Түркменстан суу камсыздыгы эң тартыш өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Кытай аймактагы суу камсыздыгын кескин өзгөртө алуучу чоң оюнчу. Бирок ал аймактык кызматташуу уюмдарына катышпайт. Кыргызстандагы 2016 жылдан бери аймактагы суу маселелерин изилдеп, долбоорлорду ишке ашырып келе жаткан Аралды коргоо уюмунун ишмердигине катышпай келет.
Аймактагы суу маселесине Ооганстан дагы кошулду. Ал былтыр Амудариядан суу алуу үчүн узундугу 285 километр, жазысы 100 метр, тереңдиги 8,5 метр келген канал куруп баштаган. Канал ишке киргенде Ооганстан дарыянын чейрегине чейинки суусун өзүнө алып колдоно баштайт. Анын кесепетин Амударыянын төмөнкү агымындагы ансыз деле суусу тартыш Өзбекстан менен Түркмөнстан катуу сезмекчи. Суу тартыштыгын чечүү жолу мамлекеттердин кызматташуусу, сууну сарамжалдоочу жаңы технологияларда жана аны экономикалык баалуу товар катары таанууда жатат. Чаканын түбү түшүп кал электе сууга эртелеп кам көрөлү. Суу баарыбызга жетиштүү болсун. Сиздер менен мен Чоробек Сааданбек болдум. Эсен туруңуздар.